Негизи ушул коррупция менен күрөшүүдө кимдер утат, кимдер утулат? Эми коррупцияга каршы күрөшүү учурунда өтө көп олуттуу маселелер көтөрүлөт. Мен мына бир нерсени айтып коеюн. Бул коррупцияга каршы күрөшүү бул жөнөкөй эле бир кылмышка каршы күрөшүү эмес. Бул жөнөкөй эле бир мафияга каршы күрөшүү эмес. Бир топко каршы күрөшүү эмес. Коррупцияга каршы күрөшүү дээрлик бир доордун катмарына каршы күрөшүү. Доордун катмары деген эмне? Мына мен айтып коеюн, жана башында айтып өтпөдүмбү? Мамлекеттикти мүлктү менчиктештирүү. Ошол нерсеге кимдер катышкан? Ошол маалдагы мамлекеттик чиновниктер. Азыр менен капа болушпасын, ошол маалда мамлекеттик чоң кызматтарда иштеп жүргөн адамдардын бардыгы коррупциялык элементтерге катышкан. Себеби мамлекеттен менчиктештирип алышкан мал мүлктү. Ошо мал мүлктү менчиктештирип алып туруп, ошонун эсебинен байышкан. Ошонун эсебинен мына 20-30 жылдан бери байып келишти. Так. Анан ошолордун бардыгын биз келип, мыйзамга такап, мыйзамдын негизинде алардан биз тартып, мүлктөрүн алып мамлекетке өткүздүк. Ошолордун баары бизди жакшы көрүп атабы? Жакшы көргөн жок. Бул бир доордун адамдары, бир катмар. Мамлекетте жашаган чоң катмар. Ал жерде 5-10 миң эмес, 100 миң адам эмес, керек болсо миллиондогон адамдар бизге каршы биздин кылып аткан иштерибизге тоскоолго аракет кылып, ошолорго жакпай атат. Ошолордун мал мүлкүн алып мамлекетке өткүзгөндүгүбүз, ошолордун негизинде бүгүнкү күндө мамлекетте жүргүзүп аткан өзгөрүштөр, социалдык инфраструктуралар, мектептер, бала бакчалар, жолдор жана чоң мына ишканалар өнүгүп өсүшү, элдин жашоо турмушунун өзгөрүшү аларга жакпай атат. Себеби ошо маалда ал адамдар гана, кайсыл бир коомдун бөлүгү гана бай жашап калган, ал эми негизги бөлүк кедей кембагал болуп кеткен. Ошолорду кайсыл бир деңгээлде теңдештирүү биздин ишибиз болгон. Ошо теңдештирүү учурунда биз жана башында айткандай көптөгөн мал мүлктөрүн ошолордон мамлекеттен алып калган мал мүлктөрүн биз мамлекетке өткүзүп атпайбыз. Балар бизди жакшы көрбөйт да, туурабы? Мына кээ бир чиновниктер, бир чиновниктикин ошо маалдагы чоң бир чиновниктикин, бир министр болуп иштеген, облустун губернатору болуп иштеген, же болбосо премьер-министр, вице-премьер болуп иштеген, же спикер болуп иштеген, же депутат болуп иштеген ошо маалдагы адамдардын кээ бирлеринин 1-ден 2-ден ишканасын алдык. Кээ бирлеринин 5-ден 10-дон мүлкүн алдык. Кээ бирлеринин 20-дан 30-да мүлкүн алдык. Бир чиновниктин Аскар Акаев маалында премьер-министр болуп иштеген чиновниктин 50-ден ашык мал мүлкүн, мекеме ишканаларын, завод фабрикаларын, жерлерин алып мамлекетке кайтардык. А ошонун бала чакасы мени жакшы көрөбү? Ошонун тууган уругу мени жакшы көрөбү? Ошонун келини бар, баласы бар, небереси бар, аялы бар, тага жээни, туугандары бар. Баары мени жаман көрөт. Так, бирок коррупцияга каршы күрөштө мамлекет утат. Мамлекет утат. Анан дагы бир эң чоң нерсе келечек муун утат. Биз келечек муундун акыл эсин, эс тутумун өзгөртүшүбүз керек. Психологиясын өзгөртүшүбүз керек. Так, келечек муун утат. Бүгүнкү күндө мүмкүн ушунун бардыгы кайсыл бир деңгээлде билинбей аткандыр. Себеби биз ушул доордун адамдарыбыз, чогуу жашап атабыз, чогуу жүрүп атабыз, чогуу ушу иш аракеттерди жасап атабыз, билинбей аткандыр. Бирок келечек муунга бул сөзсүз таасирин берет. Сөзсүз билинет бул. Азыркы күндө ким жаман, биз жаманбыз. Бүгүнкү күндө кимди жаман көрүп атат, бизди жаман көрүп атат. Макул, биз утулайлы. Биз бүгүнкү күндө коррупция менен күрөшүүдө жыйынтыгында утуп атабыз. Мамлекетке пайдасы тийип, мамлекеттик ишкер катары, мамлекеттик кызматкер катары, мамлекеттин коопсуздугун сактап турган адам катары биз утуп атабыз. Бирок жеке адам катары биз утулуп атабыз да. Биз утулуп атабыз. Себеби ошол адамдардын арасында, мал мүлкүн мамлекетке өткүзгөн адамдардын арасында менин досторум бар. Кээ бирлерде менин туугандарым да бар. Кээ бирлерде мен чогуу иштеп жүргөн адамдар бар. Ошол менин досторумдун достору бар.
досторумдун туугандары, кайнаталары бар. Так? Ошон үчүн бизге өтө оор. Бүгүнкү күндө мен мурдагы ушул кызматка келгичекти досторумдун, жакын тууган уруктарымдын бир 70%-ин жоготтум десем болот да. Жоготтум десем болот. Себеби алар менен мен уже бирге чай ичпей калдым. Менин кызмат абалым жогордугунан эмес, менин жасаган жумуштарымдын негизинде. Алардын мамлекетке кылган кыянатчылыгыны көпчүлүк жерде ачып, кылмыштарын ачып, анга мыйзамдык жоопторду берип атабыз. Демек, биз дагы бир жолу айтайын, ушул коррупцияга каршы күрөшүүдө ким утулду дегенде, мен ойлоймун, бул жерде негизинен мамлекет утат, келечек муун утат, коом утат, бирок коррупцияга каршы күрөшкөн адамдар ар дайым утулат да. Утулат. Мен ойлоймун, биз деле ошол деңгээлде, адамдык деңгээлде биз деле утулуп атабыз. Кайсы бир адамдар мени жаман көрүп атат. Но бирок жаман көргөнү менен анын пайдасы элге тийип атат деген ойдомун да.